Gelin. Болгон окуя. 1997-2003 жылдары. Тобо кылам. Азыр айткан сөзүмө чындап тобо кылам балам. Ал күч барында акча деген адамды бат азгырат тура. Ал кезде мен аябай күчтүү, сөзүм өткүр, байдын байбичеси болуп турсам, баары менден айбыгып, тике карап да сүйлөй алчу эмес. Өзүмүн кыз келиндерим эмес, тууган уруктун, коңшунун келиндери да ыйба кылып турушчу. Убакыт келип, эң кичүү уулумду үйлөр мезгил келип, аябай кыз издедик. Колдо кала турган келин деп аябай сураштырып, көрүп билген жерден алалы деп аракет кылдык. Биз канчалык аракет кылбайлы, жараткан Алла Таала эч ак эле бирөөнүн маңдайына жазып койгонун ал кезде кайдан билейин. Биз тапкан кыздар уулума жакпай, көкүрөк күчүгүбүз кенже уулубуз болгон үчүн акыры өзү тапкан кызга куда түшүп, сөйкө салып келдик. Биздей бай болбогон менен сыйга аябай жакшы экен кудалар. Дастарконун жайылтып, колунан келишинче сыйлап, тойду өткөрүп, келинди үйгө киргизип алдык. Келиндин биринчи күндөн эле аябай жароокер, кичипейил, өтө жөнөкөй экенин баамдадым. Бирок мага колдогу келин бир аз кыялы тарс-турс, кичине катуураак болсо деп ойлочу элем. Себеби биздин кашыктап чогулткан үй жайды, дүйнөнү бекем болсу деп Абушкам экөөбүз ниет кылчу элек. Келиндин аягынан, койчунун таягынан деп бекеринен айтылган эмес экен. Көп жакшы иштерди ушул келин келгенден кийин жасадык. Абушкам келинге аябай жакшы мамиле кылып, эмне иш кылса экөө эркишип, келин дагы ата мындай кылайлыбы, же тигиндей кылайынбы деп сөзсүз түрдө сурап калат. Ошондой жакшы күндөрдүн биринде эле биз күтпөгөн окуя болуп калды. Үйдөн акча жоголду. Аябай жаман болдук. Үйдө ашыкчы адам жок. Биз, анан уулум менен келиним. Ичибизден эле сыздап, улам келин колу туткак чыккан окшойт. Колунда жок жерден алсак, мүмкүн ошондой болуп жүрбөсүн деп ойлонуп, келинди байкап, улам баскан турганын карайбыз. Ал мурда кандай болсо ошондой эле жүрөт, сыр бербеди. Экинчи жолу дагы Абушкамдын чөнтөгүнөн акча жоголду. Эми чындап ачуу калтырып келинди аябай тилдеп салдым. Ал болсо, апа эмне жөнүндө айтып жатасыз? Мен эч нерсе түшүнгөн жокмун. Кандай акча? Мен эч кандай акча көргөн жокмун деп көз жашын төгүп ыйлап жиберди. Ишенген жокмун. Абушкам да менин сөзүмө кирип, келинге мурдагыдай болбой, өз бөлмөбүздү култтап алдык. Баалуу буюмдарды, акчаны ачык койбой турган болдук. Арадан бир топ ай өттү. Үйдөн чоң суммадагы акча жоголду. Эмне кылабыз? Эми кимден көрөбүз? Башыбыз катты. Ошол окуядан көп өтпөй айылда бирөөлөргө мал, кой бактырчу элек. Алардан кабар келди. Уулуңар бир топ койду сатып акчасын алып кетти деген. Мына сага. Аныкы ууру эми чыкты. Эмне дээрибизди билбей калдык. Көрсө, үйдөгү акчаларды да уулум алып жүрүптүр. Биз байкуш келинден көрүп, аны жемелеп, акыркы күндөрү аябай чүнчүп кеткен эле байкуш келин. Абушкам экөөбүз эки жолу келиндин бөлмөсүнө акча коюп да көрдүк. Бир жолу алардын бөлмөсүндөгү килемдин астына коюп койсок, келин үйүн жыйнаган кезде таап, ата үйдө акча турат го деп көтөрүп чыккан. Абушкам экөөбүз тең сыр бербей, кандай акча экен деп алып койгонбуз. Бир койгон акча ошол койгон жерде тура берген эле. Анда ан сайын башыбыз маң болуп, эмне деп ойлонушту да билген эмеспиз. Эмне себептен, эмне жетпейт буга деп үйдө аябай ыйладым. Келиним чогуу ыйлап жүрөт. Апа балаңызга кыйман, ынсап берсин Кудайым. Адашкан чыгар. Көп кызалат болбоңузчу деп мени кайра аяп жүрөт. Уулум ал акчаларды алган бойдон жок. Акыры чоң уулум таап келди. Бир нече убакыт өткөндөн кийин. Жаман балдарга кошулуп, кумар оюндары менен алек болуп жүргөн экен. Акча десе акча, кийим десе кийим даяр уулума. Баарына өзүм күнөөлүү элем. Жашым өтүп калган кезде төрөгөн уулум эле деп, аябай эрке кылып, бардык айткан нерсесин даяр кылып берчү элем. Көрсө, баланы даяр окутка көндүрүп үйрөтүү туура эмес экен.
balany jaştaýyndan emgeke üýretip, öz owkatyna tyň boluny üýretü kerek eken. Bir ýyl ötüp, gelinim uğul türüp, biraz bolsa da bayağı jaman işler unutda kalıp, üýübüz jarık bola düşdi. Mümkün uğuldu bolgan soň, uğulumda özgörek çıgar dep oyladyk. Başında jakşı görgen ayalyn töregen soň, kol göterүүnü adat kıldy ulum. Men gelinden talap kılam, güýöňdi başkar, kayaka gettiň, gimmenen jüresiň dep sura, sen katy bolsaň, al üýden çykpasyň deýim. Baykuş menden korkkan üçün güýösünen surasa, al erkektik kılıp özüm bilem. İşiň emne senin, senden surap çykyşym gerek beken dep kol götüret eken. Any giyin bildim. Gede üýden çykyp ketken boýunça jumalap gelbey goýat. Gelgiçe sarsana bolabız. Gelindi da oýlanyp, bulda birönün balasy, jaş bolsa dep aýaýbız. Eň başkysy oğlum üýge aman esen gelse boldy dep aýla arga jok gütüp kalabız. Bilinbey uşunda jaşoo menen 4 ýyl jaşadyk. Al arada gelin aýabay arıktap tünçüp ketdi. Dalay jolu güýösünün taýagyn jedi. Bir da jolu je bizge, je ata-enesine arzdangan jok. Getip tele kalgan jok. Un çykpay owkatyn jasap jüre berdi. Azır oýlasam, oşol uçurda any jakşı süýlep, aldap soğlap alıp jürsem mümkün bary başgaça bolmak bile. Amen uğluma açum gelgen uçurda gelinden çıgarıp alçylem. Sen katı bolboysunmu? Sen mınday bolboysunmu dep turat elem. Akırı bizdin jaşooga çydabay getip kaldı. Barıp alıp geleli dep 2 günden keyin Awuşkam ekөөbüz bardyk. Birok gelinim bir süýlep, menden razı bolgula. Sabırdında çegi bolat. Üstüme altın çaçsaňyz da gaýra al eşikde attabaýyn dedi. Jaman ayallar siyakty üýüme kaçıp gaýra bargan jokmun. Sabır kılıp güttüm. Birok emi geç. Uğulumdu berbem dep atkanda açığı kaldırıp idim. Barbasaň barba, berbeseň berbe. Öz uğulum ata-enesine jakşylyk kılbagan, senin uğulun bizge jakşylyk kılmak bile, dedim da orduman turup çygyp kettim. Jaratkan söz süylegen kezde abaýlap süýleş gerek dep bekerden eskertip berbepdir da. Şaşpa, menden uluu süýlebe degen okşoýt. Pende biz ölböçüdöy bolup jaşooga tübölük kala turganday bola beret ekenbiz. Turmuş özü wagt menen görsetip, sabak kılıp sızdatıp, kaçan gana toba kılganыңda jayına koyup turbayby. 10 yıl arasında genji ulum kaza oldu. Oşol jaman jürgönden kesip ötüren göbötpüy kızım, dağı 2 yıl içinde çoğun ulum da kaza taptı. Awuşkam ekөөbüz uşulardy görböy, jer astında bolsok ıraz elek, birok jaratkandan tarazasынан kutulup ketүү mümkün emes tura. Awuşkamyň jüregi munun baryn götüre albady. Insult bolup, bir neçe ay töşökte jatıp akırı bul düýneden gete berdi. Oşonda bayağı aytkan sözüm başıma taş menen urganday boldu. Topurak salış gerek, neviremdi çakırttım. Gelinim neviremdi alıp geldi. Özümün balam jakşylyk kılbagan, senin balan kılmak bile degen sözüm üçün ayabay toba kıldım. Uşunça jaman işlerden bari bir, oşol aytkan sözüm bir boldu. Nevirem jay başına barıp, çoň atasına topurak saldı. Mına jakşylyk. Sala turgan atası ebak jer aldında jatkan. Adamdın içinen güyüp, içinen sızdagany eň oor jüg eken. Menikinde garlykdy hiç kimge galabay. Bir wagtda aytılgan söz üçün mınday kımbat jogap bererimdi bilgende, aýtdyň arman. Mına jaşımda jırgap uşul boydan jüre beret ekenmiz degen menen, al güç ketip, karlyk degen aldyda gütüp turat eken. Jaşyňda bersin mehnetdi, karyganda bersin döwletdi dep bekerinden aýtpaýt tura. Gelinim Kur'an okup neviremdi taşlap ketdi. Siz jalgyzsyz. Kızdın baldary bari bir özüňüzdük emes. Biraz jüre tursun dep. Uşunday razı boldum. Uwagynda uşul döwletdi, Akjoltoy gelinimde barktap alganda mümkün munday bolboýt bile, kim bilsin. Nesi bolsa da toba kıldım.
жалынып жалбарып тоба кылып жүрем деп, жараткан билип билбей кетирген каталарыбызды күнөмдү кечирсин деп өз башынан өткөн окуяны айтып берди апа. Адам кандай гана тагдыр маңдайына келбесин, өзү себепкер болуп калат окшобойбу? Турмуш мугалими деп бекеринен айткан эмес да улуулар. Канчалаган адамдар тагдыр, жашоо, уул жаманы уйгак, этек жеңге жабышып жүрө берет. Ата-эненин маңдайына бүткөн тирүүлөй тозок, андан өлүп гана кутулбасаң, тирүүңдө кутулбайсың деп улуулар бекеринен айткан эмес тура. Баланын төрөлгөнүнө сүйүнбөй, курсакта кезде эле ыйман, ынсап берсин Кудайым деп тилөө керек экенине ынандым. Эч нерсе дей алган жокмун. Жүрөгүм ооруп, ыйлап турдум. Кимге кандай каарылык берет билбейбиз. Арканды узун таштап, эртең кандай күн болорун унутпасак экен деп ойлоп кеттим. Жаштарга, балдарыбызга, кыз келиндерге барына ыйман берсин жараткан.